Assalamu alaikum dostlar. Саламатсыздарбы? Мен Урманов Жамшит, Сузактан жараңдык активист. Профессионал блогер эмесмин, бирок жараңдык активистмин. Элдин көйгөйлөрүн алып чыгып, анын чечилишине көмөк берип, анан элдин жана коомчулуктун ишеничин ашырууга аракет кылам. Бүгүнкү видеобуз бул видео Сузак айыл өкмөтү Мухаммадали Мадаминов атындагы көчө. Бул көчөнүн алгандан негизги максат, көчө 4-5 ай мурда асфальт жасалган. Мына көрүп атасыңар. Асфальттын акыбалын, көчөнүн турушун, эски асфальттын үстүгө эле ушинтип басып койгон. Суу топтолуп турат. Койгон лотоктор отчетко эле коюлган. Лоток коюлду. Аны мындай вазифасы болбой атат да, мына суу кеткен жок бuyakка. Мына куйкаланып кетти асфальт. Сакыштын аздыгынан куйкаланып, мына элдин акчасы ушундай мошенниктердин айынан мынандай акыбалы келип калган. Суу топтолуп турат достор, мына лотокко суу кетпейт. Көргүлө. Көчө полностью эле мындай сапатсыз жасалган. Мен башка жерлерин дагы көрсөтөм. Мына көрүп атасыңар достор, бул көп жылдык көчө, арызданбаган адам калбады. Бардыгы мына ким карайт? Не болуп жатат элдин акчасы, мына ким жооп берет деген ой. Бийликке дагы жеткирилген. Буюрса жооптууларды жооп бергенге аракет кылабыз деген, кайрадан жасалат деген ушундай сөздөрдү айтышкан, аны күтүп калабыз. Менде маалымат жок азырынча. Мына көрүп атасыңар, суу топтолот. Бар жокка. Мен наркы баштарын алып көрсөтөм. Азыр бул центр тарабы. Көрүп атасыңар. Мадаминов көчө, бул мен тага журтум болот. Мен бул жер жакшы билем. Кичинекей кезимден чоңойгон жерлер. Көрүп атасыңар, суу кетпейт бuyakка. Суу бардыгы ушул асфальтта калып, асфальттын сакчы аз болуп, мына сапатсыз жасалган бардыгы. Азыр мен башка жерлерин көрсөтөм. 4-5 ай гана болду. Мына достор, суу бардыгы ушул жерге топтолуп турат. Мына сууду көрүп атасыңар. Жаңы жасалган асфальт. Муняк мына бияктан бийик турат. Бияққа суу кетпейт. Карагыла достор, ой айнанайындар, ушундайам болуп калабы. 4-5 ай мурда жасалган асфальттын акыбалын карагыла, куйкаланып кетти. Ошого жооптуу адамдар барбы? Ушуну кайрадан жасаш керек эми асфальтты. Бул канча жыл күтүлгөн асфальт болчу мына. Суу бардыгы топтолуп, лотокко кетпейт. Сапаты өтө начар мына. Мына жерди карагыла. 4-5 ай эле болгон асфальттын акыбалы. Шу элдин акчасы ушундай нерселерге жөн эле калып кетсе болбойт. Азыр муну айыл өкмөттүн күнөөсү жок. Же болбосо администрациянын күнөөсү жок азырынча. Бирок ошого жоопко тартылбаса күнөөлүү болуп калат. Ошого айыл өкмөтүбүздөн сурайт элем. Ушул заказчиктар, ушуну аткаргандар кимдер? Жооп берсин, анан кайрадан жасасын мына. Бул асфальт эч канчага жетпейт. Канчалаган миллион сарпталган. Ошол бюджет элдин акчасынан сарпталган көчө. Жөн эле ушинтип мына уже мунелерден бесплановый кеткен. Түгү ошо основа жасалган эмес. Карагыла, уже мунелерди казып андай суулар топтолуп эле турат. Бул көпкө барбайт бул асфальт. Анан асфальттын үстүнөн басылган бул асфальт. Көрүп атасыңар. Бардыгы. Өтө начар. 4-5 ай эле болгон асфальт ушундай акыбалы келеби? 50 жылдап кээ бир жерлерде, башка мамлекеттерде гарантия берет асфальтка. Мына карагыла. Бул Мухаммадали Мадаминов атындагы көчө. Мухаммадали Мадаминов 2-дүйнөлүк согуштун мындай айтканда батыры 141
Немецти снайпер менен өлтүргөн. Ошол снайпер болгон. Ошонун аты коюлган көчө ушундай өтө өкүнчтүү акыбалда. Кече гана мен Ырыс айыл өкмөтүндөгү Тажыбаев атындагы көчөнү алдым. Бүгүн Мадамини көчөдөгүлөр көптөн бери эле айтат, койгула эми оңдойт деген менен буну дагы эскертип койбосок болбойт. Урматтуу Аким мырза, мен ошо сизге дагы барган окшойт элдер деп уктум. Анан менде так маалымат жок. Анан айыл өкмөтүбүздүн башчысы, урматтуу айыл өкмөтүбүздүн башчысы ошого бир көңүл буруп койсоңуз. Эми жол мындай болбойт да. Көрсөңүз мындай суу топтолуп, кышта тоңуп туруп бул жерлер куйкаланып кетет. Айрыча быйылкы кышта көрдүңөр. Мына уже куйкаланып чыгышты баштаптыр. Мына достор, карагыла, бул жерлер куйкаланып атат. Сакыш жок. Асфальт да ушул 4-5 ай мурда жасалган асфальт. Достор, ушул асфальтты жасаган мекеме, ишкана кайрадан жасап берсе, болосо өкмөткө ошо акчасын кайтарып койсо. Бул элдин акчасы, элдин салыктардан, ошол салымдарынан кошулган Сузак элинин акчасы. Мынтип сапасыз жасап туруп ысырап кылган болбойт. Азыр же болосо кайра жасап берет деген сөздөрдү угуп атабыз. Кайрадан жасап берсе биз дагы видео тартуулап рахматыбызды айтканга, ыраазычылык билдиргенге даярбыз. Кимден гана катачылык өтпөйт, баарынан эле болот, бирок ордуда кечирим сурап, ушинтип оңдогон бул максаттуу болот деп ойлойм. Коомчулукта дагы элдин ишеничи дагы намашат. Бүгүнкү жакшы кетип аткан өлкөбүздүн саясатын колдоо жолундагы кадам болот. Ушуга ушул көчөнү кайрадан жасап берсе, достор. Комменттерде өзүңөр ой пикириңерди калтыргыла, достор. Бул Мадаминов көчө, Сузак айыл өкмөтү, Махамадалы Мадаминов көчөсү. Көрүп атасыңар. Кандай дейсиңер? Мен сиздер менен чогуу Курманов Жамшит, жарандык активист.